Буга чейин офлайн форматта иштеп келгем. Биринчи психологияга келгенде мен өзүмдүн кесиптештерим менен иштедим. Аларда оору неврологдор менен иштегем. Ар кандай баш оорулар, бел оорулар же болбосо колдун титиреши ошого окшогон оорулар абдан көп келген башында. Алар менен терапия аркылуу бир эле жолкусунда чыгарган күндөрүбүз болгон. Ар кандай оорулар келген. Башында мен оору аркылуу гана көрчүмүн. Азыр жан дүйнөсү жабыркаган адамдар өзү кайрылып башташты. Аябай жакшы результаттарды алдык. Абдан жакшы результаттарга жетиштик. Ошол эле кезде мен өзүмдүн кесиптештерим неврологдор бар. Жаш балдардын неврологу, чоңдордун неврологу. Жаш балдардын неврологу бул балдарды карайт, а балада аутизм, ДЦП деген оорулар аябай көп. Ошонун көйгөйүнүн баардыгы бул энеде жатат. Эне кош бойлуу учурунда ар кандай ойлор болгон, же болбосо ар кандай туура эмес шартта жашап калышы мүмкүн, же болбосо ар кандай травмаларга кайрылып калышы мүмкүн, стресске түшүп калышы мүмкүн. Ошонун негизинде бала ооруйт. Бала чагылдырып берет. Неврологдор балдар менен иштешет, мен ошонун апалары менен иштешем. Ошондо дагы абдан жакшы результаттар болду. Остеопаттар бар, алар менен чогуу иштешебиз. Ошол результаттардын баардыгын 2 жылдан ашык офлайн, онлайн жок иштедим. Толук түрдө. Ушундай күндөр болду. Эртең менен саат 8-де кирип, түнкү саат 11-ге чейин иштеген күндөр болду. Запись менен иштейм. Быйыл ушул нерсени түшүндүм. Мен алган билимдеримдин баардыгын адамдарга туура жана так жеткирип берсем, алда болсо бир аз болсо дагы мен жардам болот деген ишенич менен офлайнда азайтып, онлайн форматка өтүүнү туура көрдүм. Себеби мага өздүк баракчамда абдан көп суроолор келет. Невроз деген эмне, качан адам көйгөйгө түшүп алат, стресс деген эмне, качан стресс болом, эмне үчүн менде паникалык атака бар, эмне үчүн өлүм боюнча коркуулар бар деген нерселерге көп калышат да. Ошол эле кезде өзүмдүн туугандарымда болгон, өзүмдүн классташтарым кайрылган, өзүмдүн группалаштарым кайрылган учурлар болот. Себеби байкасаңыз, азыркы учурда үй бүлөңдө тынчтык жок. Жаштар үйлөнүп, бирок кандайдыр бир материалдык жактан же болбосо бири-бирине болгон ишенимсиздиктен көп көйгөйлөр жаралат, уруштар жаралат. Бирок ал менен ким менен сүйлөшөсүң, кимге бөлүшөсүң, туурабы? Ошондой учурларда кайрылгандар көп болот. Азыр буюрса онлайн форматта ар бир кардардын суроосуна жооп берүүнү чечтим. Ошондон улам бир аз болсо дагы адамдарга мен жардам бере алам деп ишенем. Эгер офлайн ушунчалык кыйналып жатса, офлайн түрүндө дагы кабыл алам, онлайн түрүндө дагы алдын ала жазылуу менен кабыл алам. Себеби ар бир келген адамда результат болгондо мага ушинтип ыйлап келишет, же болбосо адамда дене сүйлөйт. Дененин өзүнүн эске тутуму бар. Денеде ушундай болуп келишет, алар менен сүйлөшөсүң, көйгөйүн табасың, травманы табабыз, жаратты. Ошол жаратка баргандан адам коркот. Себеби ал жаратка барганда ушунчалык оору, ушунчалык ушунчалык чыкпай калган эмоциялар. Ошонун баардыгын биз чогуу орусча айтканда проживать этебиз. Ошол күн менен жашайбыз, түшүнүүгө аракет кылабыз. Ошол эмоциялардын баарын чыгарабыз. Чыгаргандан кийин адамда кадимкидей желке биринчи көтөрүлөт. Өзүнө болгон ишеним көтөрүлөт. Ал үчүн болгон чоң көйгөй өзү эле ал көйгөй кичинекей экенин сезгенден кийин адамда башкача жаңы энергия пайда болот. Ошолорго карап эле мен алардан жаңы энергия алам дагы. Результаты жакшы болгон кардарларымдан өтө жакшы энергияларды алам. Биз мындайча айтканда энергия алмашуу абдан жакшы жүрөт. Эми андай учурлар 8-ден 11-ге чейинки учурлар күндө деп айта албайм. Бир айда 5 күн катар болушу мүмкүн, же болбосо бир айда 10 күн ушундай иштеген учурларым болгон. Бирок 10 күндөн кийин чынында чарчап калам. Өзүмдө энергия калбай калат. Тоого чыгып, өзүбүзчө бир техникалар жасайбыз. Ошол адамдардын көйгөйүн кабыл албаганга аракет кылабыз. Абдан көп. 2020-жылы бизде энергия алмашты жашоодо. Адамдар бири-бирине болгон ишенимсиздик пайда болду.
психологторго негизи өзүңүздөр билесиздер, биздин кабыл алуубуз, баабыз дагы абдан кымбат тургандыктан, себеби биз эмне үчүн кымбаттатабыз? Биздин окуган окууларыбыз абдан кымбат. Биз өзүбүздүн энергиябызды, өзүбүздүн билимибизди кымбатыраак сатканга аракет кылабыз. Себеби ошол эле акчаны биз кайра эле билимге жумшайбыз. Бизге бай адамдар көп келет. Орусча айтканда богатые тоже плачут дейт. Эмне үчүн? Байлыкка умтулган адам фокус вниманиясы только акчада болот. Акчага жеткенден кийин алар ойлошот, акчага жетсем гана жан дүйнөмдө тынчтык болот. Андай болбойт. Акчага жетет, машина алат, үй алат, баардык акчаны, бизнести баарын кылат, бирок жан дүйнөсүндө тынчтык жок. Аны эмнеден билет? Аны өзү сезбейт, бирок кандайдыр бир оорунун артынан келишет. Тревожность деп коет, тынчсыздануу же паникалык атака. Паникалык атака деген эмне? Отурган жериңен эле давлениең көтөрүлгөндө жүрөгүң бат-бат согуп кыйналат. Аны бизде врачтар карабайт, дарыгерлер карабайт. Аны бизде только психологдор карайт. Ошондой кездерде көп кездешет. Ар дайым айтабыз, эгерде жан дүйнөңдүн тынчтыгын өзүң укпасаң, анда дене сага тынчсызданып сага сүйлөп берет. Бизде денеде тынчтык жоголгондон кийин, баланс жоголгондон кийин сөзсүз түрдө биз дарыгерге кайрылабыз. Бул бизге неудобство орусча айтканда жаратат, ушундай учурларда. Абдан көп. Кандай адам бай болот? Качан биз байлыкка жетишебиз? Баардык нерсеси бар адам бай болобу? Биз көп нерсеге жетишпей, жаштыгыбызда кыйналган адамдар байлыкка бат жетишет. Себеби анда максат болот. Анда алдыга койгон максаты мен акча табам, мен үй алам, мен машина алам, мен бизнес курам деп жүрүшөт. Ошонун артында бул канча деген кыйынчылыктар бар, канча деген жүрөк оорулар бар, канча деген ал жерде басынтуулар бар. Ошолордун баарына карабай чыдап байлыктын баарын алды. Аягында жан дүйнөсүндө тынчтык жок болуп калат. Ошол күндөргө биз кайра башынан барганда, бул эмнедендир улам байлыкка келген болот. Бирок ошол жердеги оору бар да, аны эч ким атмена кылган эмес. Биз ошол ооруга барганда шунчалык жан дүйнөсү ыйлайт. Адам өзүн ыйлаганы башка, бирок жан дүйнөнү ыйлаганы башка. Себеби ушундай учурлар болгон. Алардын жанында отуруп алып мен да ыйлагам. Шундай учурлар бар. Шундай жан дүйнөңдү оорута турган учурлар бар. Эч ким ойлобойт аны. Оорунун артынан келген адамдар көп. Өзү келбесе дагы адамдар оорунун арынан сөзсүз түрдө келишет. Себеби жан дүйнө тынчтаныш керек. Жан дүйнө тынчтанбайынча биздин жашоодо жакшы жашоого умтулсаң дагы, аракет кылсаң дагы ал нерсе келбейт. Акыркы күндөрү эркектер көп кайрылышат. Эмне масалан? Байкасаңыз, эркектер эмне үчүн аз жашайт? Эмне үчүн эркектерде көбүнчө жүрөк оору болот? Себеби биздин жаштыгыбыздан айтып атпайбы? Эркек киши ыйлаганга болбойт, эркек кишисин сен эркексиңби деген нерселер көп, А эркек адам эмеспи? Ага дагы сүйүү керек, мерим керек. Ага дагы колдоо керек. А биз эркексин деп эле эркекке көп көңүл бурбай калабыз. Туура, абдан туура. 90% эркек акыл менен жашайт, 10% эмоция менен жашайт. Бирок ошол эле кезде 10% эмоцияны бул балансты сакташ керек. Жубайынан энергия алыш керек, же болбосо жакшы адамдардан, энесинен алыш керек. Ошол нерсени албай калган учурлар көп да. Ошол эле учурда жубайын катуу сүйлөп коюшу мүмкүн. Ал жүрөгүн оорутуп коюшу мүмкүн. Же болбосо үй бүлөдө аял менен күйөө урушат. Ар кандай сөздөр болот. Кимге айта аласың? Жүрөгүңө сактайсыңбы? Таарынасыңбы? Ал таарынычың менен мейли деп жашап келебиз. Бирок ал эч нерсени чечпейт. Андан соң сөзсүз түрдө бизге кайрылат. Же болбосо ошончо байлыкты топтойт дагы бир күндө банкрот болуп калган күндөр болот, Кимге кайрыласың? Сени ким түшүнөт? Баары түшүнөт, бирок алар чечим кабыл ала албайт. Чечимдин баары биздин өзүбүздүн ичибизде. Биз чечимди психологко барганда,
психолог сенин жашооңдогу нерсенин баарын полкага салып берет дагы, ошондо чечим биздин өзүбүздүн ичибизден эле чыгат. Мен бир эле окуяны айтып берейин. Абдан ийгиликтүү бир эркек бала келди. Чынында ийгиликтүү, ичпейт, чекпейт, жашоону туура жашаган эркек бала. Атасы менен апасы ажырашып кеткен. Анан атасы ишчү экен. Көп ишчү. Бала ийгиликке жетти, акчасы көп, бийлиги көп, байлыгы көп, үй бүлөсү жакшы, жубайы бар, бала чакасы бар. Бир күн жубайы менен аябай катуу урушуп кетет дагы. Урушуп кеткенде бала бир аз ичип келет. Баягы нерв болуп ичип келет да, ичип келгенде аялы кемсинтет. Сен баары бир атаңа тартат турбайсыңбы? Сенин аркы түбүң все равно ошондой, бизде алкаш деп коет го. Алкаш сыяктуу болуп турбайсыңбы дегенде, бала атасынын жаман жагын уккан үчүн жаман деген таасирде калат да атаны. Ичкен жаман деген. Ошол сөздү уккандан кийин аялына ушунчалык таарынат. Ушунчалык баягы баланын жүрөгү ооруйт. 150 грамм ичкен арак үчүн кандай чоң травма алды бала. Ошонун негизинде бул жүрдү, эмне кылат, кимге барат, кимге айтат? Мен аялым ушинтип айтты деп кимге айта аласыз? Досуңузга айта аласызбы? Анан жүрөгү бат-бат согуп, паникалык атака, давление чыгып баштады. Жүрөгүн текшертирет, жүрөгү жакшы. ЭКГ жасайт, эхо жасайт, баардыгы жакшы. Эмнеден болуп атат, эч ким билбейт. Акыры кардиологдор, мен кесиптештерим мага жиберет. Анан келип сураса, эмне үчүн ооруп атат, качан ооруп атат, кайсы маалда ооруду, эмнеден улам, канча жыл болду деп сурап отуруп, биз ошол жараттын өзүн ачып алдык. Себеби буга чейин кичине кезинде, эгер адашпасам, бир 6-7 жашында бала апасы абдан катуу жийиркеп койгон да баланы. Атаңа окшоп ичпешиң керек, сен атаңа окшобошуң керек деген сөздөрдү айтылганда балада ошол жерде жарат калган. Ошол эле жаратты аялы кандайдыр бир уруштун артынан ошол жаратты козгоп койгон.